Арбаңыздар дароо эле темага өтө берели. Бийликчил делген Биримдик партиясында кимдер бар? Кимдер бар экенин угуп деле жатсаңар керек. Жалаң экс-депутат, экс-чиновник, чекист, криминалы, байлардын балдары да бар. Баш аягы Биримдик партиясынын тизмеси 200 адамдан турат. Адегенде эле тизменин башынан баштайлы. Партияны баштап Мегаком компаниясынын башкы директору Акылбек Жаманкулов бара жатат. Талапкер 31 жашта республика ата журт менен депутат болуп, 2 жылдан кийин Мегакомго жетекчи болуп калган. Ага чейин мамлекеттик кызматта иштеген эмес, бизнестен келген бала. Андан кийин эле экинчи болуп социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров турат. Кочкоров 2010 жылы ата журттан депутат болгон. 15 жылдан бери бош жүрүп, 2 жылдан бери министр, кесиби боюнча финансист, депутат болгонго чейин экономика жана финансы министрлигинде, УКМКда иштеген, полковник чини бар. Улукбек Кочкоровго үмүт арткандар чынында көп болчу, бирок министр болгону, андан кийин бул Биримдик менен бара жатканын уккан колдоочуларынын деми суу үтүшкөнү байкалат. Вы разочарованы? Я, конечно, разочарован. А как можно тут радоваться? Чему? Үчүнчү болуп Төрөбай Зулпукаров турат. 2 жолу депутат болгон, 2 жолу тең Атамбаевдин КСДПсы менен келген. Зулпукаров эмгек жолун ички иштер министрлигинен баштаган. Милиция кызматкерлерине дене тарбия боюнча инструктор болуп иштептир. ИИМде иштеп жүргөндө кыз зордуктап иш козголгон деп чуу көтөрүлгөн эле. Бирок Төрөбай мырза саясий заказ деп муну четке каккан болчу. 98-жылдан баштап депутат болгонго чейин ишкерлик менен алектенген. Зулпукаров байпак сатып байыган деген сөздөр ээрчип жүрөт. Мен мунун чын бышыгын билбейт экем, өз деле эмне ишкерлик менен алектенгенин айтпайт. Зулпукаровтан кийин эле тизмеде бул айым турат. Евгения Строкова, КСДПдан депутаттыкка чейин мугалим болуп иштеген. Дайым кесиптештери менен кайым айтышып мындай. Дайым чуручуунун үстүндө жүргөн депутат катары менин эсимде калыптыр. Алмазбек Атамбаев президент боло турганда кыңк этпей отуруп, ал кеткенден кийин кылычын көтөрүп чыккан көп депутаттардын бири. Я не верю, чтобы Алмаз Шаршенович не знал, откуда деньги идут. А теперь так хитро за день его снимают, объявляют коррупционером, и удобная политическая фигура, чтобы раскачивать по поводу коррупции. Но давайте честно говорить. В конце концов, Сооронбай Шариповича он привел. Биримдиктин тизмесине өңүлсөк, мурдагы социал-демократтардын баары эле чогулуп алгандай элес калтырат. Мисалы, мурдагы КСДПчы Өмүрбек Бакиров көп публикага чыга бербеген адам. ИИМде ал кылмыштуу топтун мүчөсү катары учетто турат. Крим авторитет Анапияевдин өкүл баласы деп өткөн шайлоодо маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Чынында эле ошондойбу же бул саясий заказ беле айтуу кыйын. Бакыт Жетигенов дегенде депутаттагы талапкер болуп баратат. Ал дагы КСДПдан чыккан. Жетигенов 2 жолу соттолгон, криминалдык менен байланышы бар деп мурдагы ички иштер министри Абдулда Суранчиев айтып чыккан. Тизмеде капчыктуу делген депутат Улан Примов да бара жатат. Ал дагы КСДПнын депутаты. Көпчүлүккө ишкер депутат катары таанымал. 2015 жылкы шайлоого чейин Ош шаардык кеңеште 2 жолу депутат болуп, төрагалыкка чейин көтөрүлгөн. Парламентте өтө деле өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алган жок. КСДПдан Биримдикке өткөндөрдүн катарын Айнуру Алтыбаева дагы толуктайт. Ал 2010 жылы Арнамыс менен парламентке келген, 15 жылы Куловду калтырып, Атамбаев тарапка өткөн. Эми Жээнбековдордун Биримдиги менен бара жатат. Экинчи жолу депутаттыкка аттанган азыркы КСДПчылардан Аида Касымалиева бар. Аны депутаттык кызматка шопур атыккан Икрамжан Илмиянов жана Алмазбек Атамбаевдер алып келишкен. Бирок бул айым кантип депутат болуп келгенин унутуп, мурунку кожоюндарынан жүзүн буруп кетти. Сиз эмнеге 6 жыл башкарып, мына жерде Асель Союзбековна айтып атат, ал жөнөкөй жаран эмес. Албетте сиз жөнөкөй жаран эмессиз. Ошондуктан ушундай маселе чыгып атат. Өлкөнүн келечеги 6 жыл башкарып туруп, анан ушундай туңгуюкка алып келип, мен мыйзамга баш ийбей, мен балдарды чыгарам, түндүк түштүк маселесин көтөрөм деген өзү туура эмес. Аида Камчыбековна, сиз туура айттыңыз. Бүгүнкү учурда Алмаз Шаршенович элди бөлгөн жок. Алмаз Шаршенович 6 жыл президент болгондон кийин эл ушундай бөлүнгөн жок. Бүгүн бөлүү маселе, бүгүн чыгып атат. Ал киши 1,5 жылдан ашык президент эмес азыр. Ал өзүнүн бийлигин өз колу менен тапшырып берди. Түндүк түштүк бөлүнбөсүн деп. Азыр эмне деп атасыз сиз? Бөлүп атат элди деп. Сен мына бияктан отуруп алып бөлүп атасыңар элди. Ошондой сөздөрдү сүйлөгөндө байкап сүйлөгүлө.
Биримдиктин тизмесинде КСДПдан дагы Азамат Арапбаев, Айнура Осмонова, Марат Аманкуловдор да бар. Акыркы мырза 1 жыл мурун эле башкача сүйлөп жаткан болчу. Но он сам заявлял о том, что он в 2020 году пойдет на выборы, он возглавит список, будет номером 1. Но без него СДПК не СДПК, он наш флаг, он наш лидер. Вот, поэтому он обязательно будет участвовать и обязательно он возглавит наш список, будет номером 1. Бир кыстырма айта кетейин, Атамбаевдин жүзүн буруп кеткендерди эле сен каралап жатасың дебегиле, сөзүмдүн төркүнү Атамбаевди кошпогондо деле бул эки жүздүү, эки сүйлөгөн, куулма, эптеп эле депутат болсом деп бир партиядан чыгып экинчи партияга кошулгандарды кантип сүйүп, анан кантип ишенебиз? Чынында эле мурдагы партиянын көйнөгүн чечип ыргытып, биримдиктин этегин кармап бара жаткан башка партиялардан чыккан талапкерлер дагы көп. Алсак республика ата журттан Махабат Мавлянова деген бар. Бул айым бизнести да катыра кылат. Бир канча компанияга ээлик кылат, арасында курулуш компанияларда дагы үлүшү бар. А депутат болуп жүргөндө акыл айта коем деп сынга кабылып билдирүүлөрү бир топ чууларды жаратып келген, аларды тизмектөөнүн кажети деле жок. Аларды баарыңар эле билет болушуңар керек. Баса бул депутат Кытайларды визасыз Кыргызстанга киргизүүнү демегелеп чыккан. Көп эмес, бир 5-6 миллион келсин бир жылда. Биздин канча элибиз ошол тармакта иштеп, төлөө тармагында иштеп, жумуш менен камсыз болот. Биздин мамлекетке канча налог түшөт. Тизмеде дагы республика ата журттан Абдыбек Дүйшалиев дегендар депутат бар экен. Пархат Түлендибаев дагы тизмеде, ал дагы республика ата журттан. Бул депутат гимнди ырдай албай коюп, көпчүлүккө уят болгону эсиңизде болсо керек. Бирок баары бир азамат экен, башка депутаттарга салыштырмалуу кийин гимнди жаттап, кечирим сурап, кайра ырдап берген. Алгалай бир Кыргызстан, азаттыктын өлүндө, ар бир сөзүн өткөндөй, өз алдынын жолунда. Алгалай бир Кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркөндөй бир өсө бер, өз тагдырын колунда. Башка партиялардан, ошол эле бир болдон, Кыргызстандан, Өнүгүү прогресстен ооп келген депутаттар да бар. Алардын ичинен Исхак Пирматов, Бакчиевди алсак болот. Эми алардын баарын тизмектеп айтпай эле, жолубузду улай берели. Дагы бир кызыктуу талапкер бар. Ал Динара Исаева, республика ата журттан биримдикке кирди. Бул айым кадимки эле качып жүргөн Данияр Үсөнов, апей Данил Урицкийдин жубайы. Жубайы азыр жөн гана депутат эмес, бизнес-вумен дагы. Айтмакчы, Исаевадан сырткары партияда бир топ бизнес-вумендар бар. Алардын бири бул Нуржан Тыным Сейитова, тизмеде 18-чи. Елизавета курулуш компаниясынын башкы директору. Курулуш компанияны азыркы Бишкек мэри Азиз Суракматов менен байланыштырып жүрүшөт. Дагы бир курулуш империясынын түптөөчүсү Калыкбек Султанов дагы биримдиктин тизмесинде бар. Маалым болгондой, бул киши Авангард компаниясынын негиздөөчүсү, компанияны азыр баласы башкарат. Атамбаевдин убагында Султанов транспорт министри болду, президенттик аппаратта да көп иштеген. Тизмеге азыркы өкмөт мүчөлөрү дагы кирип алышкан. Алардын бири вице-премьер-министр Аида Исмаилова 36-чы болуп бара жатат. Болбосо бул айымга чоң милдет жүктөлгөн болчу. Окуу жылы башталып, пандемиянын жаңы толкуну келе жатат деп өкмөт өзү айтып жатса да, депутат болом деп кызматын тапшырып баса берди. Вице-премьерликке чейин Исмаилова депутат болчу. Ал республика ата журт партиясы менен 2015-жылы келген. Эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсаң, өз эрким менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин так аткарууга, ал чечимдерге баш ийүүгө, партиянын уставын так сактоого жана программасын ишке ашырууга ант берем. Таң калбай эле койгула, минтип эжелеп окуган бизде мода депутаттардын көп эле ушундай. Эми байлардын, экс-чиновниктердин балдарына орун берели. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмонова тизмеде бара жатат.
Ал 16 номерде. Ал кадимки эле олигарх Салымбековдордун келини болот. Дагы бир экстин баласы мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу. Кубанычбек Конгантиев азыр Бишкек шаардык кеңеште депутат болуп отурат. Эми дагы жогоруласам деген дымагы күч. Саясаттан алыстардан тизмеде алып баруучу Нурзат Токтосунова бар. Ал тизмеде 76 орунда. Тизмеде дагы кимдер жүрдү эле? Баса башкы талапкерди айтпай калган турбаймынбы? Ал президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбеков 27 болуп бара жатат. Партиянын артында дал ушул киши турганы жашыруун деле эмес болсо керек. Демек, биримдик бийликтин партиясы деп ишенимдүү айта берсек болот го дейм, Биримдиктин талапкерлери, тагыраагы, көзгө урунган талапкерлери мына ушулар болду. Эмкиде дагы бир партиянын талапкерлерине токтолобуз. Аман туруңуздар.